Мыкты психолог, күчтүү уюштургуч, өз мекенинин чыныгы уулу, патриот. Бул инсанга карата дагы далай жакшы сапаттарды ыруулосок жарашат. Бүгүнкү Жаратман программасынын каарманы Катардагы милициянын атайын даярдалган жоокердик кызматынан Ички иштер министрлигинин орун басарлыгы кызматына чейинки бир катар алгылыктуу жолдорду басып өтүп, милициянын генерал майору наамын багындырган Курсан Асанов. Бүгүн биз баатырдык сүрүбар, көрөгөч жетекчинин жашоо, жан дүйнө, жетекчилик жана патриоттулук сырларын ачып берүүгө аракет кылалы. Өз ишинин профессионалы, же чыгааны дейбизби, Айтор күч структурасы жаатында топтогон мол тажрыйбасын, эли жерине арнап адал мээнет менен калкка ак кызмат өтөп келаткан чыныгы эл уулдарынын сап башында биздин бүгүнкү каарманыбыз Курсан Асанов турат. Бул кишинин тармакка келишинин өзү кыргыз элинин маңдайына бүткөн бактысы, жыргалы десек аша чапкандык болбостур. Башкасын айтпаганда да, анын башкы баалуулук сапаты эрктүүлүгү. Мына ошол эрктүүлүк мекенине берилген патриоттулук деми менен мекени үчүн кара жанын карчы уруп, оор милдеттерди мойнуна көтөргөнү бүгүн да элдин эсинде. Ал эми анын түшүгү оор, жоопкерчиликтүү кесикти аркалап калуусу да жөн жерден эмес. Айтымында Асановдордун үй бүлөсү тартип сакчыларын тарбиялап чыгарган үй бүлөлөрдөн. Милициялык кызмат бул өтө чуулгандуу окуялардын башында жүргөн, өтө жоопкерчиликти талап кылган кесиптердин бири да. Анан бул кесипти аркалап калышыңызга эмне түрткү болду эле? Биз эми эки доордо жашап калбадыкпы? Союз мезгилде, андан кийин Кыргызстан эгемендүүлүк болду. Ошол союз учурунда ар кандай чындап айтканда, мындай кызыгуулар биринчи ошол учурдагы бул чек ара кызматы жөнүндө, ошондой эле ошол милиция тууралуу баардык кино тасмалардан көрүлгөндө ошондо биринчиден кызыгуу башталган да. Ошолордун машыгуусун көрүп, ошолордун кандай кызмат өтөгөндө бир жаш кезимде мектепте окуп жүргөндө. Андан соң ошол биздин үйдө дагы мындай айтканда мен 6 бир тууганбыз. Анын 3-чү агам милиция кызматында иштеген, андан кийин 4-чү агам дагы, анан мен дагы менден кийинки да. Биз мындай караганда биздин үй бүлө ушул милиция кызматкерлери, милициянын катарында кызмат өтөгөндөрдүн мындай үй тарбиялаган үй бүлөлөрдөн болуп калган деп айтсам жаңылышпайм да. Анан кызыгуу ошодон башталган мен негизинен эле. Андан соң ошол союз учурунда ошол мен чек ара кызматына кызмат өтөгөм. Ошол 2 жылдык кызмат өтөп келген соң, аны билесиңер, жумуштун айынан жөнөкөй жумушчу болуп иштеп жүрүп, кийин окуунун айынан айланып жүрүп Россияга барып калып, ал жерде дагы заводдо иштеп жүрүп, Саратовдо. Андан соң мына 90-жылдары кайра келип, ошондо 91-жылы мен ошол жумушка киргем. Ал жылы өзүңүздөр билесиздер, биринчи Ош окуясы башталгандан кийин болгон. Ошондо милициянын атайын даярдалган бөлүгү деп ачылган, ОМОН деп. Отряд милиции особого назначения деп. Ошондо мен жөнөкөй жоокер болуп кызматка орношконмун. Ошол негизи. Ошол жылдардан бери негизи эле ошол милиция тармагында канча жыл болду жалпысынан эмгектенип келдиңиз? Жалпы эмгектенимде мен ошол 1991-жылы июнь айында кызмат өтөөнү баштагам, милициянын атайын даярдалган бөлүгүндө. Эсептеп көрсөк, бир 30 жылга чукул болуп калды деп айтсам жаңылышпайм. Быйыл 2016 жыл болсо. Анан бизде да кызмат өтөөдө билесиздер, милициянын атайын даярдалган бөлүгүндө бир жылдык мөөнөт, бул 1,5 жылга мындай тете болот да. Ошондо. Тажрыйбадан өткөн устат жок, бирок ага төлөнчү акы баа жеткис. Албетте, эң башкысы тажрыйба чоң роль ойнойт. Ички иштер министрлигинин орун басары кызматында иштөө өтө өпурталдуу болсо, ал тармакты башкаруу андан да кооптуу. Курсан Асанов алгачкы иш тажрыйбасында жумушка киргенден бери ОМОНдун катардагы жоокеринен талыкпай эмгектенүү менен бүгүн милициянын эң жогорку генерал наамына чейин жетип олтурат. Бул жогорку чин жөн эле келе калган жок.
өмүрүнүн дээрлик 30 жылдай убактысын эл ишеничин актоого гана арнап таза иштөөгө далалат кылып келгенинен болсо керек. Генерал болууну эңсебеген солдат эмес деп коет го. Ансырандай ушу генерал жогорку наамына чейин кандай кыйынчылыктарды, кандай жолдорду басып өттүңүз? Бул жогорку наам жөн эле келип калбаса керек. Милицияга кирген алдында ар кандай жумушта иштеген. Жөнөкөй жумушчудан баштап ар кандай дыйкан болгонбуз өз убагында, кийинки анан заводдо барып иштегенбиз. Кайрадан келип кой кайтарган күндөр болгон. Ал эми муну катардагы мен ошол жоокер болуп, биринчи жөнөкөй катардагы жоокер болуп мен 5 жылдай кызмат кылдым. Андан соң сиз айткандай кеңже лейтенант болдук. Анан ошону менен ар бир тепкичти басып өткөнбүз да. Андан соң командирине чейин ошол атайын багытта даярдалган неменин взводдун командирине чейин жетишкем. Андан соң ошо оперативдик кызматтарда сиз айткандай оперативдик кызматка барганда кайрадан ошол жөнөкөй оперден баштап начальник авырга чейин, кылмыш издөө бөлүм жетекчилиге чейин. Андан кийин ар кандай бөлүктөрдө иштегенбиз. Райондук бөлүктө, анан областтык ички иштер башкарманы жетектеп дегендей. Кызмат өтөөдө чынын айтыш керек, биз ушул кандайдыр бир кызыгуу сөзсүз түрдө баягы спорт жагына көбүрөөк болгон да. Баягы кандай мен жогоруда айтып кеттик, ошол кинолор, тасмаларды көрүп, башкалар көрүп, биз ошондой болсо экен деген ойдо. Кийин кызмат өтөөнүн аркасында бул көптөгөн сиз айткандай түйшүктүү, убакытты талап кылат. Биринчиден бул Алла Таала жараткан буйруган экен. Ошонун негизинде анан кийин ошол азыр кызмат өтүп жүргөн ошол кесиптештеримдин немеси үлгү болуп, ошонун аркасынан ошол генерал деген наамга жеткенбиз. Курсан Асанов дээринен адамдагы бийик адамгерчилик касиеттерди, айкөлдүктү, чынчылдыкты баалаган адам. Таза иштеп эл ишеничин актаган адам гана убадага бекем. Демек ал өз милдеттеринде да ак кызмат өтөй алат дейт ал. Каарманыбыздын тажрыйбасынан улам, ар бир адам үй бүлөсүн, ата энесин кандай сүйсө, ишин, кесибин да ошондой деңгээлде сүйө билүүсү менен мекенчилдик сезими артып, жоопкерчиликти аркалайт дегенге ынанбай койбойсуң. Адамдын ар биринин өзүнүн мындай касиети дегенде, бул ар бир мындай баалуулуктун өтө көп түрлөрү бар да, өзүңүзгө маалым болгондой эле. Бул баягы биринчи ыймандуу болуш, адамгерчиликтүү болуш, айкөлдүк болуу дегендей, ошондой эле чынчыл болуп, анан эли журтуна мындай жакшылык кылуу дегендей, эч бир бирөөгө душмана да кек сактабай тургандай болуш керек да. Ушул мен адамдык баалуулук деп эсептейм. Ошондой эле биздин ички иштер органдарына киргенден кийин дагы бул өзүнүн кызматына жараша бул баалуулуктар бар да. Бул биринчиден сөзсүз түрдө өз кесибиңди сүйүшүң керек. Өзүң үй бүлөңдү, ата энеңди кандай сүйгөн болсоң, ошондой өз кесибиңди сүйүшүң керек. Анан мекенчил болуп, өзүңдүн кандай гана сага тапшырма берилбесин, ошону чын ак ниеттен аткарышың керек да. Ар бир милиция кызматкери чыныгы профессионал болуш үчүн бул ар тараптуу болуш керек. Ошонун ичинен дагы бул адамгерчиликтүү, анан кийин чыныгы мындай дипломат болуш керек да. Бардык эле учурда мындай күч менен басууга болбой турган да учур бар. Бул күч менен, бул айла кеткенден курал колдонгон. Мындай мекенди коргоо үчүн аргасыздан мындай жасалган кадам деп эсептейм да. Жогоруда мекенчилдик тууралуу сөз козгоп кеттиңиз. Анан элдин сизге берген баасы бул патриоттук бардык сапаттарды сизге арнашат да. Анан өзүңүздү патриотмун деп эсептейсизби? Ар бир адам бул жашоого келгенден кийин сөзсүз мекенчил деп эсептеш керек да. Бул мекенчил болуу үчүн чыныгы өз мекенин сүйгөн, бул кандайдыр бир кызматта эле иштөө эмес, жөнөкөй кызматта иштесең дагы, кайсыл гана жерде жүрбөсүң, бул жүрөгүң Кыргызстан деп согуп, ошол Кыргызстан үчүн эгерде кандайдыр бир жакшы ойлоруңду айтасыңбы, колдон келсе жумуш аткарасыңбы, ошонун баардыгы мекенчиликке кирет. Аны мен ойлойм, сиз айткандай, эгерде кимде ким ошол мындай чын дилден, абийирдүүлүк менен элдин башына ошондой караңгы булут каптаганда, өзүңдүн кичинекей болсо дагы мындай салымыңды кошсоң, анан кийин мен ойлойм, анан убакыт
bir кандайдыр bir убакыт өткөндө эл сөзсүз ага өзүнүн баасын берет. А мен үчүн элдин баасынан өткөн жогору мындай баа жок деп ойлойм да. Ошондуктан мен дагы мен ойлойм кыргыз элибизде көптөгөн мекенчил жаштары бар. Ошолордун катарындагы биримин деп айта аламын. Негизи эле тартип сакчыларында иш үстүндө өмүрүнө коркунуч туулган учурлар көп эле болот. Айрыкча элинин кызыкчылыгын, туруктуулугун коргоодо өз жанын тобокелге сайып койгон Курсан Асанов сыяктуу чыныгы мекенчил тартип сакчысынын өмүрү кылычтын мизинде туруп келет. Мындай учурлар каарманыбызды далай ээрчип жүргөнүн жашырбайт. Өмүрүнүн минуталык, ал гана эмес секундалык көз ирмемдеринде өлүмдүн көзүнө тик караган бир учурун мындайча эскерип өттү. Эсимде бар 1995-жылы 16-июнда, июнь айында, жай ай, аябай мындай. Ошол учурда мен баягы милициянын атайындардылган бөлүгү эрдик деп аталып калган да, кыскарып баягы омондончу. Анан ошол командир взвод учурумда, командир. Биз футбол ойнойбуз деп дем алыш күнү эле. Ошол күнү отуруп, саат 4 чамасында менин орун басарым келди, Токтосун Адыл деген. Ош базарында, Ошту билесиз, базарында. Аябай адам көп чогулуптур, ал жерден ошол бир таксиге отуруп алып, бирөөнү атып ташаганбы, бычак менен урганбы, ошондой заложник кылып алыптыр деп. Анан бизде андай учур болгон эмес, бири дагы. Мен айттым, андай болушу мүмкүн эмес. Кантип эле ошол күндүз эле барып турган кимдер бар десек, аябай адамдар көп, милиция кызматкерлери ошол жерде. Анан мен ошол жерде эле сразу биз даярданып жатканбыз, кайрадан бар спорттук кийимдерди чечип, кийинип, ошондо 6 баланы алып, бардыгына кызматкерлерибизди, бай жоокерлерди алып. Өзүм дагы биринчиден бай бронежилеттерди кийдик, каскаларды кийгем. Анан кайра ойлонуп туруп, анан кайра баягы формаларымды чечип, жөнөкөй эле гражданский кийине баштадым да. Аны билесиз, жайында биз жүргөндө, анда жаш кездерде эмне болду? Футболкабыз бар болчу, анан кийин джинса менен. Ошентип анан кийин ошол окуя болгон жерге бардык. Барып эле мен биринчи абалды билейин деп машинага барсам, баягы отурган жерге. Анда Москвич 412 деген үлгүсүндө Москвич экен. Алдында бир бала отурат, чачына кармап алган, аркасында болсо бар баш бакканда эле эшигин ачканда. Аркасында бала дагы кадимкидей тапанчаны кезеп алыптыр. Тапанчанын үстүнө глушитель да бар экен. Аябай астындагы болсо боп-боз болуп калыптыр. Эки жолу бар деп сразу. Биринчиси ошол жерден туруп биз заматта өзүн неме кылсак болот, атсак болот. Экинчиси кирип барып, анан сүйлөшүп жатып, ошонан кийин тиги тапанчаны колунан алыш керек да. Ошол эки учур. Анан ошону айттык, анан тиги адамдар жетекчилик менен прокуратура менен сүйлөшүп, жок, ок атсак болбойт, кирип туруп, колунда тапанчаны кандай болсо дагы ок чыгарбастан кармаш керек деп. Ошондой тапшырма берилди. Анан биз ошого да даяр болуп барганбыз. Тиги менен кошо барган жоокерлер менен кошо ар бир 6 бардык жоокерлер билет, кимиси алды жагынан келет, кимиси заложник деп, тиги барымтадагы адамды алып чыгат, кимиси артынан келет, ошону баардыгын бөлүштүрүп, анан экинчи планга токтолдук деп дароо эле чечим кабыл алып, кайрадан барып, анан кайрадан сүйлөшүүгө киргем да. Барып сүйлөшүп отуруп, анан тиги айтты, баягы колунда тапанчасы бар, террорист деп койсок болот. Мени шаардын чекесиге алып чык, анан 20 000 деп. Доллар деп айткан жок, сомдо деп айткан жок. Аны экөөңдөн коюп жиберем. Болбосо мен бул жерде азыр сени дагы муну дагы жок кылам деп, анан мен алдыга отурдум да, монда. Водитель кичинекейби кирип отурсам, роль менин могул жериме келип калды да. Мында кыйналып неме эки жакка карашка дагы невозможно, мындай онтойсуз болуп калган. Анан эчтеке кыла албай, же аркага сиденьяны жылдырайын десем, тиги болбойт. Мен башыма анан неме бул жериме чыкыйма баягы тиги дуланы такап койду да. Вот ошондо сиз айткан нерсеге жооп да бул. Кандайдыр бир кыска аралыктын ичинде баягы кинолор лентасы өтөт го, бардыгы өтүп бүттү да. Сөзсүз түрдө ата-энем да көрүндү, жакын үй бүлөм да көрүнгөн. Ушунчалык тез арада. Сүйлөшө баштадым, мен дагы анан айттым да, сен эмне болгон күндө дагы сен мен колго түшүрөм. Сен все равно колго түшөсүң. Качып кете албайсың. Тиги мына немеңи тапанчаңы алгын анан тартып. Мен сен айткандага макул болуп туруп, атай келип сүйлөшкөндө, давайте жигитче сүйлөшөлү.
Анан могу мен коркута албайсың, мен корко турган бала эмесмин дагы. Менин атым Курсан. Аны ал бакыт деген ошонту. Менин атым Курсан. Мен дагы сөзүмө жооп берем. Мен келип коркпой келгенден кийин мен алып чыгам. Бирок сен дагы ошол айтканыңды жасайсың деп. Анан артқы немеси бар да, айнеги бар. Баякы жерде сүйлөшүп, мен атайлап мондай күлүштү бир жандырып, бир өчүрүп атам. Айда дейт. Анан ошол убакта бул колу менен кармап тургандачы, бул колу менен бир жолу мындай бет маңдайын арчыды да, тери болгондо. Успеть этпей калдым. Анан экинчи жолу кичине мында чыкыйын арчыганда ошол убакта мына ролду кармап турган боюнча урдум эле. Ошол анан кийин баякы мына бешинесине тийип мурну. Дуула көтөрүлгөндө экинчи колум менен пистолетти тартып алдым. Тигилер анан ошондо үн чыгарып урдум. Ошондой белги, бул белгиле. Калган жоокерлер да бардык кирип келди. Ошентип аны биз ыкчамдык менен көз ирмемде. Бул өзү болгону 5-10 мүнөттө болгон. Бул дагы кандай десем, бай айтып коет го, бир күн бир кылымга тете дегендей. Ошондой болуп туруп, ошол болгон. Андай күндө мындай окуялар болуп турган жашоодо. Каарманыбыз 2010-жылы саясий партиялардын биринин катарында жогорку кеңештин депутаттыгына аттанып, депутат да болгон. Чынында башында чоочун чөйрөгө баш баккансып, күч тармагынан саясаттын чордону болгон парламентке келип калганына көнө албай жүргөнүн айтып күлөт. Өз ишимдин канчалык профессионал болгонума карабай, саясий ишмер, депутат катары өзүмдү башталгыч класстын окуучусундай эле сездим. Бара-бара чөйрөгө көнүп, талаш сөздөргө чыгып, мыйзам долбоорлору боюнча өз демилгелеримди сунуштоого көндүм дейт ал. Анткени менен бийликтин сунушу боюнча кайра эле өз тармагына кайтууга туура келиптир. Ортодо жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп турдуңуз. Анан кайра эле МВД өзүңүздүн кесибиңизге кеттиңиз да. Бул өзүңүздүн сүйгөн кесибиңизге кайтканыңыз деп бааласак болобу же бул кызматта, бул орунда ички иштер министрлигинде киреше көппү? Бул депутаттык иште эле Ички иштер министрлигинен калышпайт го. Мында эгерде байлык, башка бийлик жагынан себеби биз депутаттык башкарды. Депутаттыктан жөнөкөй министрлик орунга барса болот. Каалаган министрлик майлуу башка дагы орундарга барса болот да. Вице-премьерге чейин жетсе болот. Билесиз өзүңүз эми. Депутаттыктан барып премьер-министр болуп атат дегендей. Ошондой да. Мен министрдин орун басары. Себеби мен бул тепкичке ошол Ош шаарында иштеп жүргөндө эле мен ошондой эле немеге баскычка барсам болот деген ойдо эле болчумун да. Ошондуктан мен ойлойм, бул ар бир бул адам баласы чыныгы мында. Эгерде сен ак кызмат кылган болсоң, ошондой чыныгы өзүңдүн ишиңди так өз убагында аткарсаң, Алла Таалам жараткан бакытты дагы рызкын да кошо берет. Сөзсүз түрдө. Эл оозунда элек жок дегенде кээде маалыматтын аныгына жетпей эле каалаганыбызды балпеттире айтып кое бермейбиз бар эмеспи? Курсан Асановдун байлыгын санагандар анын өмүр бою аскер тармагында иштеп келгенин айтып, байлыкты кайдан жүрүп, кандай жол менен чогултканына кызыгышат. Мындай сындарга Курсан Асановдун бир гана жообу бар. Эгерде сенин кылган ишиң мындай ак болгон болсо, жакшы кызмат өтөгөн болсоң, сөзсүз бакыт рызкы бул өзү келет. Өзү жугат. Кандай бул жакшылык, бардыгы жакшылык өзүң да билбей каласың. Бул жомок эмес, бул болгон окуя да. Ошондой. Бирөөнүн нааразы кылып, бирөөнүн башына кыйын иш түшкөндө, сен ошону пайдаланып туруп, эгерде байым десең, или башка жол менен барсаң, Алла Таала жараткан сени. Сөзсүз бирде болсо бирдеки кандай десем, жообун аласың да. Ал жооп сага өтө катуу тийиши мүмкүн. Ооба, ырыскы берекеде адам пейилине карап жугат эмеспи? Аракет кылсаң берекет, иштесең тиштейсиң демекчи окууну бүткөн кезинен эле өз айылында дыйканчылык кылып, дарбыз айдап, жол кире таап, Орусиянын Саратов шаарына барып окууга өтпөй калып, заводдо иштеп тапкан каражаты азыркы байлыгынын капиталы болуптур. Анда дагы ишке болгон кызыгуусунанбы, же акча табуунун ыгын таап кызыгына берилгенденби, Айтор күнү түнү иштеп, 3 жылда 14 000 рубль чогулткан. Ал кезде бул сума 2 крутой унаанын акчасы болчу дейт.
Милициянын генерал майору, ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов ишине берилген мыкты жетекчи. Анын ээн эркен бош жүргөн убактысы дээрлик болбойт. Күн сайын тыгыз график менен иштейт. Таң эрте иш бөлмөсүн башбаканы, структурадагы иштер аны күтүп турат. Өкмөткө, парламентке чакыруулар, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүндөгү иштерди алга жылдыруу анын күнүмдүк иш тартиби. Ошентип күн сайын кечки 8ге дейли иш үстүнө иш уланат. Кээде чукул кырдаалдар жаралса 2-3 күндөп үйдүн жүзүн көрбөй, жумуш менен жүргөн учурлар деле көп болот экен. Ар бир кесип ардактуу демекчи. Бул кесипти аркалаган кесиптештеринин өткүрлүк, курч жана кесибин мыкты билгендигинин аркасында кыргыз милициясынын барк баасына доо кетпей, эл ишенимине арзып келаткандыгы деп билсек болот. Каарманыбыз кылымга тети жылдарды карыткан милиция кызматынын бүгүнкү аброю милиция тармагында иштеп кеткен ардагер аталардын даңктуу жолун татыктуулантып келе жаткандыгы менен тыгыз байланышта экендигин айтат. Кыргыз милициясы бул 92 жылдык тарыхы бар кыргыз милициясы өзүнүн талыкпас эмгеги менен азыркы күндө деле ошол улуу муундагы биздин ошол убактагы аталарыбыздын, агаларыбыздын бул даңктуу жолун татыктуу улантууда деп айтсам жаңылышпайм да. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бул ушул кесип тандап алган менин кесиптештерим деги эле ошол кайсыл гана мезгил болбосун, кайсыл гана учур болбосун, ар бир кызматкер кызмат өтөгөн учурунда өзүнүн ушул жергебизде дайыма тынчтык, туруктуулук болуш үчүн, ошондой эле коомдук коопсуздукту сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө ак чыныгы патриот кыргыз балдары кызмат өтөдө деп айтсам жаңылышпайм. Ал эми учурдан пайдаланып ушул биздин кадырман ардагерлерибизге, генералдарга жана азыркы күндө кызмат өтөп жаткан өзүмдүн кесиптештериме жакын арада келе жаткан кесиптик майрамы менен куттуктап, аларга чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, анан күндөлүк жумуштарында дайыма ийгиликтер болушун каалап кетмекчи. Курсан Асановдун мекен дегенде жүрөгүн сууруп берүүгө даяр экени көпчүлүккө маалым. Баягы Каргашалуу июнь когалаңында эл тагдыры кырчылдаган кыл үстүндө кыргыз-өзбек тирешип турганда эки элдин аксакалдарын, жаштарын жана чыныгы чыгаан уулдарын чогултуп, өзүнүн жогорку деңгээлдеги иш билгилеге, чыныгы аскер адам экендигин далилдөө менен когалаңды басууга өзгөчө салым кошкон. Анда ал Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жаңы эле дайындалган. Окуя башталган түнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине дайындалып, комендант катары жиберилген. Иши кылса, анын дипломаттык негизде жетишилген ийгилиги эки элдин кагылышуусуна чекит койду. Баардыгы эле көбү айтып жүрбөйбү азыркы күндө? Бул Ош когалаңы, бул дипломатия менен элдердин мындай достошу менен деп. Алар туура айтышат. Бирок чын-чынына келгенде бул улут арасында кагылыш болду. Ал дегенде канча жүздөгөн адамдардын каза болду, күнөөсү жок эле. Ошондуктан ал мен ошол учурдагы Ош шаар ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана Ош шаарынын коменданты катары биринчи кезекте биз ошол кагылышты токтотуу үчүн бир катуу бир чара көрүш керек эле. Ошол арам ойлуулар дейбизби, окуяны баштагандарга жок ошол учурда бири-бирине мындай кандай десем, адамдарды өлтүрүүлөр көп болгондо, ошондуктан биз аларга мыйзам негизинде эмес, биз как ошолорду токтотуу үчүн өтө катуу чараларды көргөнбүз. Экинчи учуру болсо, жөнөкөй адамдарды ыйга келтирүү боюнча. Билесиздер, ал жерде көптөгөн Ош моунда баардык жерде эле шахматына жайланышканда өзбек жашаган жерлер көп, кыргыз туугандар жашаган жерлер көп. Алар менен биз ушул сиз айткан элдик дипломатия менен сүйлөшүү жолу менен көптөгөн баягы барымтада калып кеткен же ошол уруш жаңжал баштагандан кийин чыга албай калгандарды сүйлөшүү жолу менен көптөгөн адамдарды куткарганбыз. Каарманыбыз бала кезинен эле бардык жагынан алдыда болчу экен. Мектепте, андан соң аскерде да өзүнүн тарбиялуулугу, зээндүүлүгү менен башкалардан айырмаланчу тура. Буга ал ата-энесинин таасири зор болгондугун айтат. Атасы Сатар карапайым бригадир, апасы да Айыл апада оозуга алынган адамдардан болушкан. Март, боорукер, ананда адамгерчиликти бийик койгон бул үй бүлө айылдагы үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгондугун каарманыбыз сыймыктануу менен эскерет. Көрсө ошол жөнөкөй үй бүлөдө адам жашоосунун сергек мүнөзүн камтыган спортко да чоң маани берилчү экен.
милиция кызматын аркалап спортту да айкалыштыра билгендиги мына ушундан деп билсек болчудай. Мына айтышым керек, орто мектепти дагы аябай жакшы бүткөм да. Айылыбыз да кичинекей эле айыл болчу, бирок мектепти ошол Прада орто мектеби деп аны мен эң жакшы деген баалар менен бүткөм. И кызмат өтөгөндө дагы ошол өзүмдүн бул Восточный Казахстанская область, бул военный час 2017 деп Зайсан шаарында кызмат өтөгөмүн, Кытай чек арасында. И алдыңкы чек аралачылардын биринен болгомун да, сөзсүз түрдө. Азыркында эле спортко машыгуудагы ошол чек ара кызматында кызмат өтөп жүргөн убакта мага аябай жалаң мындай спорт менен машыккан, дүйнөдөгү дүйнөлүк чемпионатка катышкан балдардын арасында ар биринен бирөөсү болсо эркин күрөштөн болсо, бирөөсү классикалык күрөштөн, бирөө самбист болгон, а бирөө болсо азыр баягы штанга көтөрүү боюнча дүйнөлүк чемпионатка катышкан балдар бар болчу. Ошондой балдардын арасына түшүп калып, мен үчүн чоң мындай түрткү болду спортко машыгууга дагы. Курсан Асановдун эң жакын досу бул спорт. Кезинде анын бардык түрлөрү менен машыккан. Акыркы 2 жылдан бери самбого кызыгып, аны өздөштүрүп келет. Ишинин көптүгүнө карабай машыгууга да убакыт табат. Аптасына жок эле дегенде 4 жолу машыгуу залына барып, дене боюн чыңдап турууну адатка айланткан. Айтымында самбонун пайдалуу жактары көп. Бай айтып коет го, спорт бул тынчтыктын, ден соолуктун тиреги деп. Ошондой эле спорт бул чындыгында сергек жашоого, ата мекен сүйүүгө, анан кийин атууларды тарбиялоодо, бул эл аралык достукту чыңдоого чоң өбөл көрсөтөт. Ички иштер министрлигинде жалпы укук органдар спорт бул ар бир кызматкердин эң жакын досу деп айтсам жаңылышпайм да. Спортсуз мында башкача айтканда бул менин жашоомдун маңызы. Дүйнөлүк чемпионатка жетпесек дагы келечекте өзүмдүн уул кыздарым жетиши мүмкүн. Ошондой эле бул спорт мага күнүмдүк жашоого, ошондой эле жашоого, алдыга умтулууга. Анан мына быйыл эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы болуп отурат. И менин кызмат өтөгөнүмө да туп-туура 25 жыл болду. Өзүмдүн жаш кураган болсо 50ге чыктым да. Бирок жакын арада текшерип көрсөм, биологиялык жактан 35 жашка тең экен. Бул спорттун аркасынан да. Анан спортто биздин иште өзүңүздөр билесиңер, өтө мында тобокелчилик көп болот. Ошондой нестандартный шартта күтүлбөгөн немеде туура эрктүү болууга, анан тууру чечим кабыл алууга бул өтө мындай көмөктөшөт, жардам берет. Менин өзүмдүн башымдан өткөн дагы көптөгөн мындай кыйынчылыктар болгон. Ошол учурда дагы мындай ар кандай кыйынчылыктарга туруштук берип, чек ара маселеси болобу, улут аралык жаңжалы болобу, митинг болобу, жолоксоң кылмыштын бетин ачуудабы, ошондой учурларда бардык учурда спорттон бул туруктуулукту, чыдамгайлыкты, андан соң эрктүүлүктү, анан шартка жараша ыкчам мындай бир мындай ошол маселени чечүү үчүн ыкчам бир чечим кабыл алыш керек. Ошого да жардам берет. Спорттун түрү көп эмеспи? Анан эмне үчүн ушул самбо түрүнө кызыгасыз? Бул эң керектүү азыркы учурда милиция кызматкерлеринде. Самбо 2 түргө бөлүнөт. Бул жөнөкөй мындай самбо, анан кийин бул баягы спортсмендердин арасындагы. Андан кийин бул боевой самбо деп. Боевой самбо бул жерде баардык кол, бут, ошондой эле көтөрүп чабуу ыкмалары кирет да. Ошондо мына мен бул самбо менен ушул машыгып жатканга бул жерде ушул 2 жылдын жүзү толду. Бош убактарда келебиз. Бош убакт эгерде адам кааласа, жылдын каалоосу болгон болсо, биз көбүнчө эртең менен кылабыз, саат 6-дан баштап 7:30га чейин жумушта. Болбосо саат түшкө обедтен убакта 12-ден 2-ге чейин деп. 2 жылдан бери самбо менен алектенип отурсуз. Анан өзүңүздү кандай сезип атасыз? Бул менин жашоомдун эң маңыздын бири да. Спортсуз бул жашоо, бул кандай деп айтсам, жашоонун кызыкчылыгы анча болбой калат да. Баягы жакшы көргөн адамыңды дагы, жаман көргөн адамыңды дагы көтөрүп чабасың да. Билесизби, Японияда моундай бар. Жетекчилердин сүрөттөрүн илип коет экен, груша кылыпчы, моундай грушага. Анан ошону элестирип, анан колуңда келгендер кирип урат экен ошонучу бешөктү. Бул дагы өзүнчө эле да. Япония эли дагы, Кытай элде билесиздер, мындай философия жактан өтө мындай терең ойлонгон. Мен ойлойм, бул жерде баягы эмоцияны да чыгарып аласың да, баардык иши. И бул спорт залдан чыкканда аябай мында чарчаганды сезбейсиң.
жумушту жакшы кыласың. Каарманыбыздын спорттон тышкарыда алектенген иши бар. Тил үйрөнүүгө өзгөчө көңүл бурат. Анан да жакын арада жаңы эмгегин жарыкка чыгаруунун үстүндө иштеп жаткан кези эч кимге айтпаган бул сырын бизге ачты. 21-жылы бул маалымат технологияларынын мындай айлап, жылдап эмес, күн сайын өскөн учуру да. Ошондуктан сөзсүз түрдө учурга байланыштуу биз дагы өзүбүздүн үстүнөн иштеш керек. Ал жаш курактын кереги жок агач. Мисалы үчүн тилди үйрөнүү керек, сөзсүз түрдө. Бош убактарда мен англис тилине көбүрөөк көңүл бурам. Анан заманга, жаштарга байланыштуу биз дагы мындай кандайдыр бир ушул учурдун немеси менен тең кадам шилтөө максатында ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштөө керек. Бул кандайдыр мыйзамдар жазуу боюнча башка. Мен ойлойм жакын арада мен бир жакшы теманы тандап алгам. Мына 2013-жылдан бери мага эки жакшы мындай немелер жардам берип жүрөт азыркы учурда. Мен ойлойм бир кандайдыр бир азыр эмгекти жактап чыгып, ошол улут аралык жаңжалдар боюнча мен өзүм башымдан өткөндөрдү, кандай мыйзамга кандай өзгөртүүлөр керек, кандай өзгөртүү болсо жакшы болот дегенде, ошондой кандидаттык иштин жумуштун үстүнөн иштеп жүрөм. Буга 3 жыл болуп калды. Спортка күндө неме кылам, бирок ошондой болсо дагы убакыттын сарына. Мен ойлойм келерки жылы бул сөз орундалат деген ойдомун. Каарманыбыздын мүнөзүнүн токтоо экендигинин жөнү бар. Милиция кызматкерлери токтоо жана жөнөкөй болуусу кажет. Кылмышты иликтөөдө сабырдуулук жана тактык талап кылынат дейт ал. Ал эми артындагы муунга кыраагы жетекчинин айтаар насааты да бар. Милиция кызматкерлери бул катаал адамдар дешет да. Анан сиздин мүнөзүңүз кандай? Мен мүнөзүмбү? Мүнөзүм шартка жараша. Эгерде учур талап кылса катаал болом, эгерде жөнөкөй мондой кадимки шартта кадимки адамдарда эле мисалы үчүн сөзсүз түрдө адамдык улуулук, ар бир адамда мындай улуу сапаттар болуш керек. Бул жөнөкөйчүлүк, адамгерчилик, ошондой эле бул чынчылдык, анан ыйман, инсап деген болуш керек да ар бир адамдачы. Эгерде биринчи кезекте ар бир адамдагы баалуулуктар бул ыйман, инсап, анан мына көкүрөгү таза адамдар гана бул элине да жакшылык кыла алат. Элине дагы бир жакшы өзүнүн мындай кандай десем бир жумуш жасап бере алат да. Кандай гана кесиптин ээси болбо, сен биринчиден ошол кесипти жан дилиңден сүйүшүң керек. Ошону менен катары сен ыймандуу, инсаптуу болуп, адилеттүү болуп, чынчыл болсоң, колуңдан келсе жакшылык кыл. Жок дегенде жакшы сөзүңдү айтышың керек. Жек көргөн адамыңа да жакшылык менен кайтарыш керек. Бул күчтүү гана адамдын колунан келет.